Нарын шаарындагы Ыртыс чөлкөмүнөн атайын бөлүнгөн 2 гектар жерге курулуп жаткан бул имарат 4 блоктон туруп, аны 216 тургун байырламакчы. Негизги жумуштары жазында башталган объектиде эмгек ыргагы өз нугунда десек болот. Ошого жараша бүгүнкү болжол алгандардын дээрлик баарысы аткарылды. Мындагы курушчулардын айтымдарында бетон аралашмалары алыстан ташылбаганда иш азыркыдан да арбымак. Антча да керектелүүчү башка курулуш материалдардын сапаттары коюлган бардык талаптарга толук жооп берет. 4 блоктун 2 блогунун экинчи ташы бүттү. Толугу менен сапаттуу курулуш материалдары дагы сапаттуу сертификаты менен келген. Нарын областында эле бетон чыгаруу боюнча аябай начар экенбиз да, биз алсыз экенбиз. Анан фундаментке эле 450-500 көп кетет да. Ошондон көпкө кармалып калдык. Келип жаткан материалдар сапат жактан жооп берет. Бул жакта иштеп жаткан бригада тажрыйбалуу балдар иштеп жатат. Бул жакта азырынча монолит жумуштар болуп жаткандыгына байланыштуу кран иштейт. Кран анан ушу бетон куюучу насос. Жумушчулар болсо бир 20дан ашык адам иштейт. Чынында эле Теңир Тоо жергесиндеги кайсыгына курулуштарды албайлы баарысына тең цемент, бетон аралашмалары түйшүктүү маселелерден. Анткени аларга жакыныраак аймактардагы инерттик материалдар атайын лабораториядан текшерүүдөн өткөрүлүп жараксыз деп табылган. Ушундан улам аны Нарындан 180 чакырым алыстагы Балыкчы шаарынан ташууга туура келүүдө. Бирок бийлик башчыларынын пикирлеринде мындай кем-качтар жалпы эле өлкө боюнча жүрүп жаткан курулуштарга анча чоң тоскоол эмес. Демек, кабатырланып тынчсызданууга эч негиз жок. Бул туурасында Министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров жайларындагы Кочкор районуна жасаган иш сапарында билдирген. Быйыл буюрса 5000 квартираны беребиз. Мына Кыргыз өкмөтү эчтеке колунан келбейт деп аттык элек 5000 квартираны ипотечный компания Кыргызстан боюнча берген табыз. Көрүп атсаңыздар келет, Жалал Абадта аябай көп үйлөр курулуп атат. Жылдын аягына чейин 10 миллиард сом беребиз. Ошонун мына 1 миллиарды Кочкор районуна дагы келип, биздин бир топ проблемаларды чечкенге мүмкүнчүлүк берип атат. Нарын облусунда дагы 200 кожоңго эсептелген 5 кабаттуу турак жай Кочкор районунда курулууда. Ага айылдын түштүк бөлүгүнөн 2 гектар жер тилкеси бөлүнүп, алгачкы жумуштары бүтө жаздап калды. Анда 1 бөлмөлүү 40, 2 бөлмөлүү 120 жана 3 бөлмөлүү 40 квартира болмокчу. Ипотека жолу каралган бул үйдөгү батирлер биринчи кезекте социалдык жактан колдоого муктаждарга, мугалимдерге, дарыгерлерге жана маданият кызматкерлерине берилмекчи. Ошондой эле өрөөндө өзүмдүк үй курабыз дегендерге да жер тилкелерин кесүү маселеси оң жагына чечилген. Бүгүнкү күндө Министрлер кабинети тарабынан 404,5 гектар трансформация болду. Ал жерге дагы аз камсыз болгон үйлөр жана муктаж, жерге муктаж, үйгө муктаж элдерибиз Исакеев айылында берилет. Буюрса жер участкасы берилет. 404,5 гектар. Жогоруда сөз болгон 4 тарап өтөп, турак жайлардан батир алууга ниеттенишкендерге ипотеканын эң жеңил түрү каралгандыгын белгилейли. Мында үстөк пайыз абдан төмөн жана баштапкы төлөмдөр талап кылынбайт. Эгер бардыгы өз ыргагында жүрсө, экөө тең келерки жылы жаңы конуш ээлеринин ээликтерине өтмөкчү. Бөлөкбай Шеримбеков, Айдын Төлөбеков, ЛТР, Нарын шаары, Кочкор району.